чөже мен билбейм, бирок ошол болот, ошону каалайм, ошол. Неге дегенде, сиздер келечекте ал максатка кантип жетиш үчүн келечектин эч ким билбейт. Ошон үчүн сөзсүз биз мен билбейм деп айтышым керек. Эгер мен билбейм десеңиздер, анда шарттанган жолуңуздан чыгасыздар дагы, тагдырдын жолуну, Кудайдын жиберген жолуна ачык болосуздар. Качан эмне болот, кандай болот, ким менен болот, кайсыл жерде, канча сом, алардын баары келечек, бул жабык бизге. Ошого сөзсүз мен билбейм деп жашаңыз. Экинчиси, бирок ошол болот. Неге ошол болот дегенде, анткени Кудайдын сөзү бар. Мен пендемдин каалаган бердим дейт. Значит, сиздин каалаган нерсеңиз болсо берет. Бирок каалап атам болбой атат го десеңиз, изилдеп коюңуз. Ал балким сиздики эмес. Элдики болгон үчүн элдикини сизге бербейт. Ошон үчүн өзүңүздү эмне үчүн тапсаңыз, өзүңүз болот. Ошондо пайда болот. Мен билбейм, бирок ошол болот, значит болот экен. Кудай айтыптыр өзүнүн сөзү менен. Ошону каалайм. Каалашыңыз керек, анан болот. Каалабасаңыз болбойт. Анан каалабгандан кийин анан ошого ишенем. Кудайдын берерине ишенесиз. Ошого ишенем. 4 нерсени ушинтип жазасыз. Бирок мындай болушу мүмкүн азыркы убактарда. Кантип деген суроо бар го, анда эмнеге кантип бар? Биз дагы ушинтип үйрөндүк. Мен изилдедим. Кантип деген суроо жаратылган адамда бар. Кудай жаратканда сөз кантип деген сөз бар да. Кайсыл убакка жазылат? Бул өткөн чакка. Кантип муз кылабыз десе, суунун морозиликке коебуз, муз болот, туурабы? Значит, өткөн чак менен физикадагы закондорго кантип деген суроо берилет. Ал эми келечекке кантип дегенде, эшикке чыгасынан мындай болот, тигиндей болот деп айта албайбыз. Анткени келечек жабык бизге. Ошон үчүн мен билбейм деп айтыш керек.